Экс-депутат Сагындык Келдибаев журналистке жана жээндерине 35 миллион сом доо койду. Ал Марат жана Самат Рыспаевтер мени негизсиз каралап, жала жаап, аферист, мошенник, акмак деп атап, кадыр баркыма шек келтирип, ишкердик беделиме доо кетирди деп кине койгон. Белгилей кетсек, журналист Кайрат Кенжебаев Стоп Беспредел YouTube каналына экс-депутаттын жээндеринин айткандарына таянып материалдарды жарыялаган. Журналист төмөнкүдөй тема коюп 3 материал чыгарган. Ишкер, бир тууган таекебиз экс-депутат Сагындык Келдибаев 610 миң доллар алдап АКШга качып кетти. 610 миң доллар экс-депутатка алданган жаран АКШ президенти Трампка кайрылды. Рыспаев, мошенник Келдибаев бизде эле эмес, көп элди алдап АКШга качып кеткен. Мындан улам чындыкка дал келбеген маалыматты таратып, ар намысыма шек келтирип жатат деп журналистке да доо койгон. Келдибаев, Марат жана Самат Рыспаевтер Сагындык Келдибаев бизди алдап Америкага качып кетти. Ушундай мошенник кылмышкерлер бизди өзүнө өзү кол салсын деп кара дуба окутуптур. Булар өтө опасный адамдар, коомго зыян келтирүүчү кишилер деген жана башка чындыкка дал келбеген сөздөр менен каралашкан деп арыз жазган. Муну соц тармактан көргөн адамдар ишенип, ага карата негативдүү комментарийлерди жазышканын белгилеген. Жогоруда айтылгандарды негиз кылып, Келдибаев соттон Стоп Беспредел YouTube каналына жарыяланган материалдарды төгүндөтүүнү жана журналисттен Марат менен Самат Рыспаевтерден 35 миллион сом моралдык зыянды өндүрүп берүүнү талап кылууда. Бул боюнча Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматына кайрылганыбызда аталган арыз чын эле Свердлов районуна түшкөнүн тастыктады, учурда изилдөө иштери жүрүп жатканын билдиришти. Эске салсак, экс-депутат уулу Сыймык Келдибаев экөө 610 миң доллар акчабызды алып Америкага качып кетишти деп жээндери арыз жазган. Анын негизинде кылмыш иши козголуп, аларга издөө жарыяланган. Өз кезегинде Сагындык Келдибаев алар менен өзү эмес уулу иштешип жүрүп, 226 миң доллар бересеси калганын, аны берүүгө даярдыгын билдирген. Бирок жээндерим 610 миң доллар беришимди талап кылып, албай жатышат деген. Ошондой эле Сагындык Келдибаев Америкага качып кетти дегени чындыкка коошпой турганын билдирди. Анткени ал АКШга кеткенден 1,5 жылдан кийин кылмыш ишине шектүү катары кошулганын айтууда. Аны менен катар Келдибаев өзүнө карата кылмыш иши мыйзамсыз козголгон деп башкы прокуратурага да даттанганын белгиледи. Ушундай эле арызды УКМКга да жөнөткөнүн кошумчалады.